Саламатсызбы? Котман таңыңыз менен күнүңүздү биз менен баштаңыз. Биз болсо ушул кунфунун негизги көнүгүүлөрүн көрсөтөбүз. Башка сабактарда биз дагы кылыч менен көрсөткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбызда биз нанцюань стилинин силер мындай түшүнгөндөй которуп берейин. Бул болсо түштүк муштум деп которулат. Анан ар бир стилинде негизги базалык кандай десем көнүгүүлөр бар. Анан ошо негизги базанын көнүгүүнүн көрсөтөлү. Азыр болсо колубузду бул позицияга коебуз. Азыр болсо оң колубузда кылыч болот. Эжел кармайбыз. Акцент кылабыз. Бул болсо колубуз болсо алаканыбызды бияка жаябыз. Бул болсо бияка турат. Кичине бутубузду жакыныраак койбойбуз. Ар бир стилинде мен айтып кеткенде өзүнүн базалык көнүгүүлөрү бар. Негизги базалык көнүгүүлөр ошо колго, көкүрөккө, бутка негизи адамдын денеси чыңдасын деп көп көнүгүүлөр бар да. Анан ошол көнүгүүнү биз кылып атканда, бул болсо негизги ошо көнүгүүнү кылабыз. Азыр ошо негизги ошо билегибизге жакшы таасир берет. Ошондой эле омуртка, көкүрөктөгү омурткабызга негизги дагы жакшы пайда алып келдирет. Азыр болсо бир-эки айлантырып көрсөтүп кетели. Баштайбыз. Азыр болсо эми эмки көнүгүүгө өтөбүз. Кандай десем, азыр болсо көбүнчөсү адам эгерде жаңы кыймылды үйрөнсө, сиз билип кеткендей эле адамдын кандай десем, жаңы нейрондук кандай десем, катнаштар пайда болот. Ошон үчүн биз сизге кандай десем, сиз мурун кылбаган кичине бир движенияны көрсөтүп коелу, кыймылды. Бул болсо ошондой наньдао кылычы. Бул болсо бул мондай движениясы бар да, ушул движениясы. Азыр болсо биз ушул кыймылды мындай позицияда кылганды кылабыз. Бул көнүгүүнү кылганда көбүнчөсү ошол кандай десем, белибизге жакшы таасир берет. Ошону азыр эжел сизге көрсөтөт. Кана эжел? Кылычты буруп туруп, согууну жасайбыз. Бир-эки жолу жайыраак жасайбыз. Бурдук, согууну жасадык. Дагы бир жолу түз турабыз, дагы деле ошондой эле жай кылабыз. Сизге бул жаңы движение болот, өзүңүздүн өнүгүп жана өсүүгө дагы жардам берет. Дагы сиз дагы эртең менен биз менен да чогуу көнүгүүнү жасап атасыз. Эми ушул кыймылды бат ылдам менен кылалы. Биз болсо негизги башка дагы көнүгүүнү көрсөтүп кетели. Бул көнүгүүсү кылганда ошо негизи белибизге эң жакшы таасир берет. Анан көкүрөк омурткабызга дагы жакшы таасир тийгизет. Азыр көрсөтөлү эжел. Кылыч менен дагы ошондой кыймылды көрсөтөбүз. Жайыраак жасайбыз кичине. Жакшы бурулабыз, белибиз жакшы негизги омурткабызга жакшы көнүгүүсүн берет. Колубузда кылычтын ордуна ар кандай башка предметти алсаңыздар болот. Эми биз болсо бүгүн сизге наньцюань стилинин негизги көнүгүүлөрүн көрсөтүп кеттик. Кичинекей үзүндүүсүн көрсөтүп кеттик деп айтсам болот. Азыр болсо ошол наньцюань стилиндеги биздин ошол техникасынын үзүндүүсүн көрсөтүп кетели. Кандай ушул кылыч менен кандай кыймылдар негизи жазса болот. Азыр ошо сизге эжел көрсөтүп кетет. Карап коюңуздар. Мына ушинтип сизге бүгүн наньцюань стилинде негизги көнүгүүлөрүн көрсөттүк, жанакы техниканын кичине үзүндүсүн көрсөтүп кеттик. Аман болуңуздар, күнүңүз жакшы өтсүн, жакшы маанайыңыздар болсун. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.